Сиздин мэр болуп дайындалгандан кийин эң биринчи чечимиңиз кандай болду? Башкаруу системасын карап чыктым менчи. Кичинекей шаарына Бишкек оштой чоң эмес. Бирөө эле аткарып койсо болот ошол ишти. Ошону мен айттым. Эмне тротуарды келип, тротуар шыпырганы келип шыпырып латыкка түшүрүп коюп атат. Бул биз үчүн тазалык, жашылдандыруу, көрктөндүрүү. Эгерде жол сала турган болсок, жок дегенде 40-50 жылдын алдын карап, биздин мэриянын аппараты мэрге көз каранды болбош керек. Кадр маселеси кандай экен азыр? Эгерде дагы жаштар келип иштейбиз десе, биз даярбыз. Баардык мамлекеттик башкармалыгынын ишин биз ачык айкын кылайын деп атабыз. Келечектеги тротуарлар келечекте биздин жарандарыбызга, туристтерге шарт. Оштун мэринин өзүнүн бир стили бар. Сиздики кандай болот стилиңиз? Снос кыласыздарбы? Керектүү учурларда керек болсо сынос кылабыз. Ураттаган жерлерди курабыз. Сынды туура эле кабыл алам, бирок жүрөгүң ооруйт. Сизге канча убакыт керек? Жыйынтык көрсөтүш үчүн. Жакшы келипсиң, бирок кетишимди ойла дегенчи. Мен кетишимди ойлойм. Достор, баарыңарга салам. Бүгүн биз Каракол шаарынын мэриясындабыз. Бизди жаңы дайындалган мэр Ханыбек мырза кабыл алды. Саламатсызбы? Саламатчылык. Подкастка конок болуу чечимин кабыл алып, макул болгоңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребин. Менде эң биринчи кезекте салттуу суроом бар. Негизи мамлекеттик кызматкерлерге, саясатчыларга, анан сизге дагы ошол суроомду берейин. Эмне себептен мамлекеттик кызматка келүүнү чечтиңиз эле? Кыска жооп бергенге аракет кылайын. Бирок сөзсүз түрдө балалыкка кайтыш керек. Ар бир ушул адамдын өзү кичинекей кезинде өзүнүн бир тилеги болот, максаты болот да. Мен деле ошол өзүм мына айылда өскөнмүн. Ушу мектепти бүтүп атканда кичине мезгилибизде ар бирибизден ким болосуң дегенде сөзсүз түрдө ошол мезгилде милиция болом, же болбосо дагы бирдеме болом, мугалим болом деген сөздөр көп болчу да. Мен деле ошол кичинемде өзүм алдыма максат койгонмун да. Бирок ошол мезгилде же бизнесмен же болбосо дагы бир башка нерсени багыттайт атпаппыз. Ал мезгилде биздин мезгилде бизнесмен деле жок болчу. Бирок ошо биринчи кезектерде ошо мен деле эл катары милиция болом. Жана андан кийин бир аз чоңоюп 7-8 окуп калганда дагы бир ойлор пайда болуп, ушундай болсомбу, экономист болсомбу деп түрдүү ойлор келген. Мугалим болуу да болгон, себеби мен өзүм мугалимдин үй бүлөсүндө өскөнмүн. Ошол кичи мезгилимде эле мен сөзсүз түрдө ушул мамлекеттик кызматкер болом. Мамлекетке кызмат кылам деген өзүмдө максатым бар болчу. Ага түрткү берген сөзсүз түрдө үйдөгү ата-энем, өзүм агаларым, эжелерим, андан кийин ага эжекелер сөзсүз түрдө. Ошол жерде агайларыбыз мында ачык сабакта өткөрчү, болбосо сабак өтүп жүргөндө ушундай бизде күчтүү мугалим ага эжекелерибиз бар болчу. Мына келечекте жакшы окусаңар, каяктарга барасыңар. Ошол мезгилдеги Фрунзеге барып келсе, Фрунзе жөнүндө аяк укмуш нерселерди айтып, Фрунзе ушу биздин борборубуз, барсаңар моундай болот, троллейбустар жүрөт. Ошол жерге барсаңар, мына Жакшынакай, шаарыбыз сонун кооз деп, андан кийин же болбосо башка бир Москва шаарларына барып калган биздин ага эжекелерибиз болсо, ошол аябай сонун кылып тарбиялык мааниси менен айтып берчү да. Анан ошондой эле өзү калыптанып калган болсо керек. Мен да келечекте ушул мен өзүмдүн республикама, мамлекетиме кызмат кылам деп. Андан кийин биздин ал мезгилде мындай билим бергенде да сөзсүз түрдө мамлекетке кызмат кылуу биринчи орунда турат деген идеология бар болчу. Биз менен ал дагы таасир берди. Сөзсүз түрдө ошол мен мамлекетиме кызмат кылышым керек деген ой ошол мезгилде эле пайда болгон. Абдан жакшы. Кээ бирөө мамлекеттик кызматты бир макам үчүн, кээ бирөө байлыкты топтоо үчүн колдонот го. Сиз демек жаштайыңыздан ушул максаттуу түрдө мен мамлекеттик кызматкер болом, мамлекетиме кызмат өтөйм деген бир өзүңүздүн кыялыңыз бар болчу экен, Ошого жараша демек канча жыл болду жалпы ушул мамлекеттик кызматта жүргөнүзгө? Эми 88-жылдан бери келатабыз. Эми ал мезгилде союз мезгил болчу, бирок завод, фабрикалар баары мамлекеттик болчу да. Мына быйылкы жыл 37 жыл болуп калат. Ишкерликке кетем деген ойлор болгон жокпу? Көбү мамлекеттик кызматкерлер айлык маянадан улам, же ар түрдүү кыйынчылыктардан улам мындай ишкерликке өтүп кеткендер болот го. Сизде ушундай ойлор болгон жокпу? Ошол союз мезгили бузулгандан кийин мен ишкерликте кылганмын. Ишкерликте кылып, ошол мезгилде мына түрктөр менен биздин Кыргыз республикабыз биринчиден ушул Жакшынакай алып ынтымактуу, жакшына бир мамилелерде пайда болгон. Ошондо түрк ишкерлери Кыргызстанга келип, өздөрүнүн ошол бизнестерин баштай баштаган. Ошол мезгилде ошол бир тууган эжем ошолор аркылуу
алардын достору ушу бизнести кылышып, мен ошол жерде 3-4 жыл ошол түрктөр менен бирге иштешип калдык. Алардын ошол соода садыктарын үйрөндүк, жана башка мамилелерин үйрөндүк. Бирок болбой эле 97-жылы кайра мамлекет кызматка кеттим. Ошол мезгилде эми айтпай эле коеюн, бир топ айлыгым да бир топ жогору болчу. Ошол мезгилде биринчи өзүбүздүн мындай капиталыбызды үй бүлөлүк топтоп алдык десек да болот. Бирок 97-жылы ошол кезде мен биздин ошо фирманын президенти деп койчу, ага кирип, Мама Юсуп атын айтып коюш керек, агайыбызга кирип, мен ушундай чечим кабыл алдым десем, ал сенин чечимиң, себеби ал да мугалим болчу, өзү профессор болчу. Бул сенин чечимиң, биз сыйлайбыз. Мейли фирманы жапсаң жап дагы ошол мамлекет кызматы. Жан дүйнөңүз сүйгөн ишиңизге тартыптыр да баары бир, Ошо негедир тартып туруп алды, себеби атам ошол Раматылла айтып калчу, көп окугун депчи, китеп окуш керек. Анан адам бол деген сөзү көп болчу да, адам болуш керек депчи. Кийин ошо Чыңгыз Айтматовдун деле бир жакшы сөзү бар. Адам үчүн эң кыйын нерсе бул күн сайын адам болуу депчи. Ошол сөздөр, китептер таасир берди. Андан кийин ошол окуш керек. Окугандан кийин мен эмнеге окудум? Жогорку окуу жайда эмнеге бүттүм деген дагы суроо пайда болду да мендечи. Мен анын үстүнө ошол армиядан кийин келип окуп калдым. 10 класс бүткөндө ошол кандайдыр себептер менен 1-2, 3 поток деп койчу. Тиги окуп боготуп, анан биздин атабыз строгий болчу, эч качан бир акча менен окутчу эмес. Бирок армиядан кызмат өтөп келип, ал жактан баягы направление деп койчу, багыт берип, ошону ала келип, институтка тапшырып өтүп, сондуктанбы анан мен эмнеге окудум деген бир нерсе кыйнады меничи. Кайра мен мамлекет кызматка келейин депчи. Мамлекет кызматка келип калдым ошондо. Каракол шаарынын мэри болуу чечимин эмне себептен кабыл алдыңыз? Бул эми чечимди сөзсүз түрдө эми биз муну өзүбүз мындай макулдугубузда керек. Бирок азыркы учурда биз жогору жактан айтылып ушул жака иштейсиң десе, биз мындай ачык айтышка солдат катары барып иштешибиз керек. Мага ушундай тапшырма түштү. Сизге ушундай барып Каракол шаарына мэр болушуңуз керек деди. Мен макул болуп келип, мына азыр Каракол шаарында иштеп жатабыз. Мекен үчүн кызмат кылып жаткандан сунуш берилсе, сөзсүз келип иштешибиз керек. Иштеп жыйынтык көрсөтүш керек, Ооба. Канча бир ай болду, мэр болгонуңузга? 1 айга жакындап калды. 1 ай болуп калды. Жакшы. Кандай айырмачылыктар бар экен? Мисалы, буга чейин түптө аким болдуңуз. 1 айда сездиңизби айырмачылыктарды, шаар менен акимчиликтин айырмаларын? Сөзсүз түрдө айырма бар. Бул жерде эми бир компактный жайгашкан менен жумуш көп. Бул жерде эми шаар болгондон кийин элдерге жакшынакай шарт түзүп бериш керек, шаардай кылыпчы. Анан Каракол шаарында өзүңүз да билесиздер, бул президентибиз Урматтуу Садыр Нуркожоевич да айтып атат. Туризмдин борбору депчи Кыргызстан. Бул дүйнөлүк деңгээлдеги туризм борбору кылабыз деген мындай биздин максаттарыбыз бар деп өзү айтып кеткендей. Биринчиден анан эми туристтерге шарт түзүш үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден ошол бул инфраструктура, бул ошол эле жолдор, тротуарлар, керек болсо велосипед айдоочу жолдор келечектегичи, жана ошолорго биздин туристтерибизге, жана ошондой эле биздин жарандарыбызга жакшынакай заманбап шарттарды түзүү биздин ошол максатыбыз. Бул жерде ошон үчүн иштер көп. Азыр биз Каракол шаарын мына жакшынакай алып иштер башталып, менден мурунку мэрлер, мага чейинки мэрлер дагы жакшынакай өздөрүнүн пландарын түзүп бир топ иштерди аткарышкан. Ошолордун жазылган программасын жакшыларын улантып кетүү, биз өзүбүз дагы программаларды түзүү, келечекте Каракол шаарын бир дүйнөдөгү эң кооз мындай туристтерди өзүнө тарта алган шаарга айлантуу болуп саналат да. Ошондуктан бул жерде азыркы учурда жумуш көп. Биз ушул таң атпай туруп иштеп, азыр пландарды түзүп атабыз. Көп пландар бар, мындай тегерек столдорду өткөрүү жана башка. Ошондуктан мен ойлойм, райондук мамлекеттик администрация менен бул шаардын айырмачылыктары бар. Ал эми баягы управление, башкаруу системасы мен ойлойм бирдей эле. Ошол эле мыйзамдар менен иштейбиз. Ошол эле бир токтомдор болсо ошолор менен иштейбиз. Ал эми бул жерде шаардын өзүнүн бюджети бар. Биз депутаттарыбыз менен иштешибиз керек. Алар менен ынтымактуу иштешибиз керек. Бул жерде дагы шаардык кызматтар дагы бир топ көп. Ошол эле тазалык багытындагы, жашылдандыруу багытындагы, жол багытындагы, жана башка мына базар багытында дагы мына бизде 11 муниципалдык ишкана бар экен. Ошолордун баарын жолго коюп, алар эффективдүү, жакшынакай мындай
иштеп туруш үчүн биз бул жерде бир топ иштер аткарыш керек. Ал эми райондо бул жерде бул иштердин баарын айыл өкмөттөр аткарат. Ал жерде акимдин өзүнүн бюджети жок. Азыр фонд ачып берген. Алда бир топ ушу жардам берип атат райондорго. Ошо фонддор аркылуу баягы айыл өкмөткө жардам берип иштерди алып барат. Жетекчиликтин негизи эле сапатын баамдаш үчүн, көрүш үчүн эң биринчи чечимдери маанилүү го. Сиздин мэр болуп дайындалгандан кийин эң биринчи чечимиңиз кандай болду? Эмнеден баштадыңыз ишиңизди? Келгенде эле башкаруу системасын карап чыктым менчи. Башкаруу системасын карап чыгып, чечимдерге мына келип атабыз, келебиз. Бирок бул карап чыга турган чечим да. Мен ушу башкаруу системасын бир сере карап чыгып, өзгөртүү киргизейин дедим. Мэриянын, Мэриянын дагы, ошо мэриядагы кызматтардын дагычы. Азыр мына ишти алып барып атабыз. Бир 2 ай срок бергенбиз. Мына азыр бир 10 күн, 15 күн ичинде бизге сунуштар менен келет. Ошол жерде мына биздин өзүбүздүн жарандарыбызды, активисттерди тартканбыз. Мына 2 багытта иш алып барып атабыз. Биз башкаруу системасын бир башкача кылып өзгөрткүм келип атат. Ошол эле жакпай атат азыркы системаны. Эми муниципалдык ишканаларды карай турган болсоңуз, мындай бул эми шаар кичинекей шаар, Бишкек оштой чоң эмес. Карап турсак, мына биздеги жашылдандыруу боюнча муниципалдык ишканабыз бар. Ал ошо жашылдандырып, чөптөрүн оруп, ушундай алып кетет экен. Ошол эле мезгилде тазалык ишканабыз бар. Ал ошо орулган чөптөрдү алып кетет экен, тазалыгын карап кетет экен. Ал эми биздин жол тейлөө боюнча дагы биздин ишканабыз бар, муниципалдык. Ал болсо ошол лотоктордун тазалап чыгып кетет экен да. Бир эле жерде 3 биздин муниципалдык ишканабыз барып атат. Бирөө эле аткарып койсо болот ошол ишти. Ошону мен айттым, эмне үчүн биз карап турдук да, бирөө келди, тротуар шыпырганы келип шыпырып лотокко түшүрүп коюп атат. Лотокто болсо муниципалдык ишкана ал жол салыш керек. Азыркы учурда мына аябай сезон. Биз азыр жолду салып алышыбыз керек. Ал мына жолду салып атат. Ага айтабыз, лотогуңду тазалап кет. Ал дагы бир өздөрүн жөнөтүп, лотогун тазалап, ишин тазалап, чөптөрүн жууп кетиш керек. Ошонун баарын карап отуруп, биз ушу 3 кызматты бир эле кызматка берсек эмнеге болбойт деп карап чыктык да. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эрк барбы сиздерде ошону өзгөртүүгө? Бар, эрк бар. Буну биз жакшынакай алып иштеп чыгып кеңешке сунуштайбыз. Мыйзам чегиндеги өзүбүз жасай турган болсок, жасай турган жерлерин өзүбүз жасайбыз. Ошондо мен эффектив берет деп ойлойм. Себеби ошол жерге бир эле ишканага берели, ал ошол жер чөбүн да оруп кетсин, жашылдандыруу менен дагы ошол жерде аракет кылсын, сугарып да кетсин, ошол жерде лотокту да тазалап кетсин. Баарын ошол жерде бир эле кызмат ошонун баарын жасап чыгып кетсин деген ойго келип атам. Башкаруу структурасын өзгөртүүгө эмне себеп болуп жатат? Сиздечи эмне себептен ошондон баштайын деп жатасыз? Эми көп ойлошу мүмкүн, анын эмне кереги бар депчи, эми иштеп атат. Бирок канчалык деңгээлде ушул нерсе маанилүү? Бул эми бул жерде шаардын тазалыгы. Бул жерде мына группалар бар. Ушул жерде мына биздин активисттерибиз дагы могу жер тазаланбай атат, биздин конокторубуз үчүн дейт, могу жер көбүнчө чабылбай калып атат деп көп маселе соцсеттерде ушулар чыгып атат. Бул биз үчүн тазалык, жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана жарык бул биздин биринчи приоритет тапшырмалардын бири болуш керек. Бул биринчиден биздин жарандарыбызга мындай жакшы шарт түзүү, келген туристтерге шарт түзүү, анан шаарыбызды мындай жакшынакай кооз шаарга айландыруу да. Мэриянын ички аппаратында өзгөрүүлөр болобу, структуралык? Шаардын ички аппаратында карап атам. Бул жерде дагы өзгөрүүнү жасайбыз. Бул мэриянын ичинде жасалбаса дагы биз умий деп коет. Ошол боюнча суроолор көп экен, жергиликтүү калктачы. Ооба, ушул боюнча дагы суроо көп болду. Азыр ошону бүт карап атабыз. Мүмкүн ошону барып, эгерде жетишпей аткан болсо, кошумча штаттар сурашыбыз керек. Биз эффективдүү иштеш үчүн. Бирок аны биз аябай негиздешибиз керек. Негиздеп, жогору жактарга айтып, тиешелүү эгер тескиме керек болсо, же болбосо биздин өзүбүздүн күчүбүз менен эле биздин шаардык кеңеш менен чече турган болсок, ошолор менен чечиш керек. Ал үчүн биз кошумча финансылык булактарды алып чыгышыбыз керек. Мына азыр 300ге жакын ар кандай жерлер, муниципалдык мүлктөр бар экен. Бирок арендадан түшкөнү жылына 5 миллион экен. Булардын айлык иштеткен 13 миллион болуп атат да. Биз азыр ошолорду карап туруп айтып атабыз, муну bir анализ кылышыбыз керек. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Эмне себептен ушунча мүлкү туруп, биздин мүлк башкармалыгыбыз өзүн баягы козурасчеттук немеде абалга жеткире албай атат депчи. Ошонун баарын тууралуу азыр карап атабыз, бизге анализ керек. Баарын анализдеп, мэриянын аппаратын дагы керек болсо, ошол биздин мүлк башкармалыгындагы бүт өзгөртүп, функцияларды алып, ошо кошуп берип, жакшы эффективдүү иш алып бара турган бир аппараттын муниципалдык түзүмдөрүн,
баарын түзүшүбүз керек. Себеби бул жерде сураганда эмне себеп десек, бир мындай болуп атат да. Акыркы убакта мэрлер алмашып кетти депчи. Биздин мэриянын аппараты мэрге көз каранды болбош керек. Ал биз түзүп беришибиз керек, жакшынакай кылып туруп башкаруу системасын. Башкаруу системасы мэр болобу, вице мэр ордунда жок болуп калабы, же болбосо кандай бир себептер менен бир ай, 2 ай ошол мэрдин орду бош болуп калабы, же болбосо вице мэрдин орду бош болуп калабы. Калган кызматтар, шаардык кызматтар, ошол эле аппараттын кызматкерлери сааттай чыкылдап иштеп туруш керек да. Андан көз каранды болбош керек. Албетте сөзсүз мына кагаз иштери бар. Чечимдерге, токтомдорго болбош керек. Мен ойлойм, ал кандайдыр бир себептер болгондо бизде мыйзамда жазылган. Мэр жок убакта биринчи вице мэр жок убакта вице мэр болбосо рукаппарат деген биздин аппарат башчы аткарып элет деген мыйзамда толук даана жазылып турат. Ал мына кагаз иштерине да тоскоол болбош керек да. Бирок калган кызматтар мэриянын аппараты тынымсыз иштеп туруш керек. Ал бир мэрден көз каранды болбош керек да. Биздин ушул максатыбыз ошол болуп да. Абдан жакшы. Негизи мекеме ошондой иштеш керек го дейм. Мэр барбы же орун басары барбы жокпу иштей бериш керек да, сапаттуу иштеш керек да. Системага басым жасалса, ошондо туура жыйынтыкка барабы деп ойлоймун. Биздин кызматкерлер мэрдин тапшырмасын күтүп отурбаш керек. Кат келдиби, жарандан арыз келдиби, ошо мыйзамда кандай көрүлдү, ошо ишти алып бара бериш керек да. Азыр мэр жок эле, же болбосо вице мэр жок эле, ушундай болуп калбаш керек да. Алар өзүнүн ишин ошо мыйзам чегинде аткарып, ал жаранга жооп берип, же болбосо болот же болбойт, аткарылат деп ушундай иштеп кете бериш керек да. Мен ошондой көрүп атам менчи. Бул жерге келгенден кийин себеп кандай болду дегенде, ушундай болду деген мага себепти айтышты да. Бирок мен айттым, жок, бул мэрдин жок болушу же вице мэрдин жок болушу мэриянын ишин токтоп калышына себеп болбош керек. Ошол эле бизде 11 муниципалдык ишкана бар деп атабыз. Мэриянын аппараты бар деп атабыз. Андан тышкары мамлекеттик мүлк башкармалыгы бар деп атабыз. Эгер ошонун баарын кошо турган болсок, мына бизде 1374 өзүбүздүн аппараттын немеси бар экен, кызматкери. Бул муниципалдык ишканаларды кошкондо баарын кошкондо. Ал эми шаардагы бүт ишканаларды кошкондо 3174. Ушунча адам биздин шаарыбыздын жарандарынын, же болбосо келген коноктордун баардык маселесин ошол өзүнүн деңгээлинде мыйзам чегинде чечип туруш керек да. Чечилбей атат, звонить этсек албай атат, келсек маселе чечилбей атат деген мындай арыздар көп уктум да. Ошол эле болуштуктар, аймактын башчылары. Аймактын башчыларына бир сыйра карап чыгайлы деп атабыз. Булар бизге кандай болгондо булар бизге эффективдүү иштеп берет депчи. Мүмкүн азыр эме 8 болуштук деп атат. Азыр баарын карап атабыз. Мүмкүн 2-ге бөлөбүз шаарды. Же 3-кө бөлөбүзбү? Баарын карап, бирок ушу биздин биз ушундай бир кадамга барып атабыз. Эртең биз ушул барган кадамыбыз бизге бир кандайдыр бир терс сөздөрдү алып келип калбаш керек. Ошон үчүн абдан тактап, толуктап, андан кийин ошо чечимдерге барып, биздин ошол мэрия келечекте ушу биздин шаарыбыздын жарандарына кызмат кылыш керек да. Ушунун баарын ишке ашыра турчу адамдар, кадрлар да. Кадр маселеси кандай экен азыр Караколдо? Өзүңүздүн кадрларыңыз барбы? Бир команда болуп келдиңиздерби? ЛДИК жактан сиздерге маселелер жеткирип турган адамдарыңыздар барбы? Ошол боюнча сөз кылсак. Кадрлар баарын чечет деген сөз бар. Мен ким айтканын эле баары эл баары билет. Чындыгын айтканда кадр баарын чечет. Сөз түрдө мамлекеттик кызматта ошо жетекчиликтен дагы көз каранды. Ошондуктан баягы бир мамлекеттик органга, муниципалдык болобу, мамлекеттик орган болобу, ошол жерге жетекчини койгондо сөз түрдө бекеринен баягы квалификациялык талаптар коюлбайт. Анын ошол иш тажрыйбасы каралат сөз түрдө. Анын ошол этикасы, каерде иштеп келген, кандай иштер аткарган бул каралат да сөз. Себеби бул сөз түрдө ошо жетекчинин андан ары иш алып барышына ал таасирин тийгизет. Себеби ал барышы мүмкүн ишти кандай уюштурулат. Ошол жердеги ынтымакты карап, ошол жерде мамлекеттик кызматкерге жакшы шарт түзүп берип, багыт бере алабы? Ошол нерсе сөз түрү таасир этет да. Бул боюнча биз азыр чындап айтканда тоже бизде көйгөй. Мен ойлойм, бир эле Караколдо эмес, көп жерде көйгөй. Түптө деле көйгөй болчу. Бирок биз ошол болгон кадрлар менен иштедик. Мен деле азыр кадрларды карап атам. Көйгөйлөр бар. Бул ошол ыкчам, оперативдүү түрдө иштерди алып баруу маселесин солгундаткан кадрларыбыз бар.
ошол эле мындай оперативдүү тез ыкчам чечимдерди кабыл алуу мындай кетенчиктегендер бар экен. Ошолордун баарын иликтеп атабыз, анализдеп атабыз. Биз келгенден кийин азыркы учурда биз Кыргызстан кандай темп менен өсүп атат, биз да ошондой чечимдерди, ыкчам чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Бул эми ушундай ыкчам чечимдерди кабыл алганда бизде сөзсүз түрдө биздин жергиликтүү кеңештин депутаттарына колдообуз керек. Ошол боюнча да суроом бар эле. Мен сөзсүз түрдө чечим тез кабыл алыныш үчүн алар колдош керек да. Колдоосу жок силер өзүңөр чечим кабыл алсаңар бул мыйзамсыз болот, Анан алар менен мамилени кандай курайын деп жатасыз? Ортодо мамилеңер кандай? Жергиликтүү кеңеш менен. Жергиликтүү кеңеш менен жакшы эле мамиледебиз. Буйруса, мындан ары дагы ошо жакшы мамиледе иштейин деген оюбуз бар. Себеби алардын деле ар бир депутат ушул жака депутат болуп келатканда өздөрүнүн шайлоочуларына айткан, мен эл үчүн иштеп берем депчи. Мен ушундай кандай көйгөй болсо ошону чечем. Жок дегенде ушул жерде бир маселеңерди, жолуңарды, бала бакча же болбосо ошол микрорайондор боюнча чечем деп алар келишкен ушул жакачы. Мен эл үчүн иштеп берем, ыкчам мындай маселелер болсо ошолорду кабыл алып бергенге даярмын деп келген. Алардын деле мындай максаты эл үчүн иштеш. Мэриянын дагы максаты бул эң биринчи максаты шаар үчүн иштеп берүү да. Ошону биз депутаттар менен туура мындай сүйлөшүп, биздин максатыбыз бир, идеябыз бир. Эми буга эмне керек? Бир ынтымак керек. Анан ошол мезгилде бир жакшы сүйлөшүп алып иштерди алып баруу болот. Биз ошентип сүйлөштүк. Азыр ошондой иш кетип атат буйруса. Мына ыкчам кабыл ала турган маселелер болсо мына сессияны өткөрүп берип атышат, кезек сессияны. Ошол ыкчам маселелерди кабыл алып атабыз. Албетте эми кээ бирде мындай ушул жылы бүтпөй турган, бир 2 жылдан кийин бүтө турган, же болбосо бизде баягы 5 жылдык мындай пландарды иштеп чыгып атабыз да. Ошол мезгилде коюлуп калган маселелер бар. Аларды биз туура түшүндүрүп, депутаттарга түшүндүрүшүбүз керек. Да, бул маселе бар, бирок биз муну 2026-жылы чечебиз, 27-чи чечебиз эле ачык айтышыбыз керек. Бул маселени болсо быйыл чечебиз депчи. Ошондой маселеден гана кичинекей неме болуп калбаса, биз азыр эми баш салышыбыз жакшы. Төрага менен төраганын орун басарлары, депутаттар менен мүмкүн болушунча ошол жакшы иштерди алып баратабыз. Ошол депутаттардын арасында биздин муниципалдык ишканада иштегендер бар экен. Керек болсо ошол эле депутаттардын ичинде биз мына байкап атабыз. Мына кадрлар чечүү маселесинде ошол таасир эткенми кадр маселесине? Ошолорду чакырып, себеби алар эл менен иштеген. Алар да ушул биздин муниципалдык ишканаларга, муниципалдык кызматтарга тартуу боюнча мындай ойлорубуз бар да. Эми ал келечекте ошол пландарды ишке ашырабыз деп ойлойбуз. Депутаттар кадр маселесине таасир эткенби? Азыр жок го, мындайчы. Мен мына райондо иштегенде деле ошол мындай бир таасир көрбөдүм. Мурун болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн эмес эле, баары болчу деп эле айтсак да жарашат да. Көбүнчө ушул бул акыркы баягы убактарда ушул азыркы периодко чейин аябай мындай байкалган кадрдык маселелерге, тигилерге буларга аралашып. Мен азыр келип бир эле кадрды, бир эле ушу жетекчини алмаштырдым. Мен аны өзүм карап, стаждарын карап сүйлөшүп, ошол жетекчини койдум. Мамлекеттик мекемесинин башкармалыгына ошо жетекчи койдук. Эми ал мына азыр срокту бергенбиз 3 айда ушул бүт мамлекет башкармалыгын иретке келтириш керек. Ал боюнча да суроом болот, мен кийинчерээк берем сөз. Анан ошондуктан мен азыр айтсам туура эмес, мен ушул биздин кадрларга мына киришип атат деп. Эмне үчүн? Себеби кыйын кадр болсо, эгер сунуш берсе, биз карап көрүшүбүз керек. Бул баягы кадрга киришүү деген деп эсептебейм. Мүмкүн алар ушул жерде канча жылдан бери ушул жерде чоңоюшкан, ушул жерде өсүшкөн, ушул жерден депутат болуп шайланышты. Эгерде күчтүү кадрларды берсе, биз карап көрөбүз. Эгерде эл үчүн иштем, шаар үчүн иштем десе, биз аларды алышыбыз керек. Бул кадрга киришүү эмес, наоборот, бул бизге жардам берүү деп ойлойм. Себеби биз кадрларга муктажбыз. Мүмкүн мен бул жерде жакшы бир иштей турган кадрларды билбей калышым мүмкүн. Аларда маалымат болушу мүмкүн. Эгерде маалымат катары берсе, мен ошол кадрларды алганга даярмын. Каныбек мырза, азыркы учурда президент дагы Каракол шаарына өзгөчө көңүл буруп жатат. Ал баардыгыбызга маалым. Жакшы акчалар да республикалык бюджеттен бөлүнүүдө. Азыркы учурда бюджет боюнча сүйлөшө турган болсок, Каракол шаарынын бюджети канча? Жана ошол бюджет шаарды өнүктүрүүгө жетип жатабы? Туура айтасыз. Акыркы мезгилде президентибиз Урмат Сабылкожоевич тараптан Каракол шаарына
Эми Каракол деген менен бүт эле республикалык шаарларга өзгөчө көңүл бурулуп атат. Мына азыр эми бизде айта турган болсок, мына 2 миллиард акча каражатын бөлүп берип, биздин ушу Караколдун жолдору, тротуарлар, жана башка социалдык имараттар курулуп, мына ишке берилди, жолдор ишке берилди. Мына азыр дагы бөлүнүп атат. Ал эми Каракол шаарынын өзүнүн бюджетин айта турган болсок, 776 миллион сом экен. Bunun көпчүлүгү эле ошол социалдык корголуучу статьяларга кетет экен. Бул эми ошол эле тазалыкты сактоо, водоканал, ошол жол тармагы ишканасына жана ошондой эле жашылдандыруу боюнча муниципалдык ишканаларга ушул акча каражаттары бөлүнөт. Ал эми ошол экономикалык жактан, мисалы экономикалык жактан өнүктүрүү, кандайдыр бир заманбап имараттарды куруу боюнча азыр мен анализ кылып чыктым. Акча каражаты ага тартыш. Ошондуктан биз көбүнчө ошо республикалык бюджет тараптан мына бизге каржылоо болуп, бизге ушуна жардам берилип атат да. Бирок келечекте биз азыр анализ кылып атабыз. Мен айттым го жана бүт ушул системаны бүт анализ баштадык. Ошонун ичинде бул бюджет дагы бар. Бюджетти да анализ кылабыз. Биз биринчиден ушул муниципалдык ишканаларды баарын хозрасчеттук баягы системага өткөрүп, өзүн каржылоо системасын киргизишибиз керек. Жок деген ал өзүн каржылаш керек. Ошол эле биздин жол тармагын айта турган болсок, ал ошо келечекте бизден мэриядан заказ алып, керек болсо республикалык бюджеттен акча каражат бөлүнгөндө ошол өзүнүн бүт мына базаларын даярдап койдук буюрса, азыр да бир аз ошо акча каражат республикалык бюджеттен эгер толуктуу алып бере турган болсок, ал өзүн мына актап, мен керек болсо ошол мэрияга мындай пайдалардан берип турам деп ошол биздин муниципалдык ишкананын жетекчиси айтып атат. Ошону да бүт анализдеп чыгып туруп, биз ошондой кылып, ошол өзүбүздүн бюджеттерди экономдошубуз керек. Үнөмдөп туруп, анан ушуга окшогон социалдык проекттерге, экономикалык проекттерге жүктөшүбүз керек да. Азыр ушул маселенин үстүнө да иштеп атабыз. Бирок тилекке каршы азыркы учурда Каракол шаары мындай чоң проекттерди өзүнүн бюджетинен каржылаганга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат да. Көбүнчө азыр айта турган болсок, ушуга окшогон проекттер эл аралык уюмдар менен республикалык бюджеттен. Мына биз азыр Ривер паркында турабыз. Ушул паркты 2017-жылы USAID-ке биздин ушул Каракол дестинациясы ушу проект жазып, ушу Жакшынакай алып салып койгон экен. 2017-жылы ушул нерсе салынган. Дарыянын Каракол суусунун жээги, мына эки тарабын көрдүңүздөр. Албетте наркы бетинде биздин ушул жогорку чыңалуудагы электр линиясы өтөт экен, анын дагы ойлонсок болот. Келечекте бизден бир ушу максатыбыз, бул биздин биринчиден өзүбүздүн жарандарга, биздин ички сырткы туристтерибизге, өзүбүздүн республикабыздын булуң бурчунан келген биздин конокторубузга бул келечекте эң сонун ушул жерден эс алчу бир жайга айланыш керек. Ушу Караколдун өзүнчө бир ушул бир бренд катары болуш керек да ушул Каракол суусунун жээги. Себеби 8,5 километр деп атат узундугу. Эми эки тарабын тең ушундай алып Жакшынакай алып жасап, биздин жаштарыбызга, биздин келген конокторубузга тиешелүү бүт имараттар болобу, тамактануу жайларбы, кофейняларбы, же болбосо жаштар чогулуп отура турган бир нерселерди өткөрө турган жайларбы, ошонун баарын ушул карап, азыр архитектура менен иштерди жүргүзүп атабыз. Ошолор менен ушул бир планын түзүп чыгып туруп, анан кийин ушуну ишке ашырыш керек. Бул биздин шаарыбызга абдан өзүнүн пайдасын да берет, биздин шаарыбыздын да көркүн ачат да. Башкы пландарыңыздардын бири экен да. Бул биздин башкы приоритеттүү пландарыбыздын бул бири. Бул туризмди өнүктүрүүнүн бир жакшы жолдору деп койсок да болот да. Жакшы. Бирок албетте чоң акча каражаты биз мүмкүн карайбыз. Ушунун проектисин түзүп туруп, биз биздин өзүбүздүн ишкерлерге сунуш кылабыз. Мына сиздерге берели, ушундай алып шарттарды түзгүлө, 49 жылга беребизби, канча жылга беребиз, ошонун жээгинде сиздер өзүңүздөрдүн мындай соода борборлорду, соода точкаларын жана башка ушул имараттарды мындай жеңил конструкция менен кээ бир жеринен может эгерде архитектура уруксат бере турган болсо, ошол курулуш иштерин дагы жүргүзгөнгө карап чыгабыз. Азыр мына келет буюрса биздин архитекторубуз ушул Каракол суусунун жээгин Каракол башталган жана ушул суунун бүткөн жеринен баштап бир жакшы бир чоң проект жасайлы деп турабыз. Туризмге ошондо жалпы жонунан басым жасайт экенсиңер да, Караколду өнүктүрүү максатында, бюджетти толтуруу максатында мисалы туризмге басымдуулук кылат экенсиз. Ишкерлик дегенде өнөр жай эмес, мисалы да ошол туризм секторуна. Негизги багыттарыбыздын бири туризм болот. Бирок ошол эле мезгилде биз өнөр жайларды унутпашыбыз керек. Мына азыр 2-3 күндөн кийин бизге дагы бир бизнесмендер келет. Ошол өнөр жай ишканасын ачуу боюнча кичи ишканаларды ачууну дагы биз аны унутпашыбыз керек. Аларды ачабыз. Ошол эле мезгилде ошол ишканалар
биздин Караколдун шаарыбыздын таасирин тийгизбеш керек. Ал тазалыгыначы. ооба, Ошол экологиясы. экологиясына немеси таасирин тийгизбеш керек да. Ошого биз азыр ишкерлер менен жолугуп атканда биз айтып атабыз. Сиз кандай көмүр жагылабы же кандай болот? Сиздердин альтернативдүү бир башка жылытуу системалары же болбосо жакшап ошол өнөр жайын курганда электр менен жылытылабы же болбосо кандай мештер болсо алар эмне менен жагылат депчи ошолордун баарын биз сурап атабыз. Мүмкүн болсо биз ошол биздин ишкерлерибизге айтып атабыз. Баягы экологиялык жактан таза, биздин шаарыбыздын экологиясына таасирин тийгизбей турган торговый логистика центрлер боло турган болсо, ошонун ичинде кичине бир мекеме ишканалар болсо, биз аларды параллелдүү иш алып бара беребиз. Азыр Каракол шаарында кандай негизги көйгөйлөр бар экен? Эми 1 ай болуптур иштегенибизге. Жалпы түшүнүктагы пайда болушу керек. Эми көйгөй эгерде ала турган болсок, инфраструктура боюнча алсак, ошол эле жол. Жолдун эми борбордуу көчөлөрү, жолдору салынган. Бирок ошол эмеде кээ бир жерлерде тротуарлар жок. Тротуарлар кичинекей болуп калган. Биз ошону кийинки жолдорду биз ойлоп атабыз, ушул велодорожкасы менен жана ушул тиешелүү баягы ирригациялык системалары менен ошонун баардыгын карап чыгып салышыбыз керек. Биз шаарыбызды эгерде жол сала турган болсок, жок дегенде 40-50 жылдын алдын карап, биз кандай ошол жерге инфраструктуралар коюшубуз керек, коммуникациялык баягы системаларды куруп кетишибиз керек. Ошолордун баарын карап атабыз. Андан кийин парктар. Биз ошол өзүбүздүн жарандары үчүн, туристтер үчүн парктарды иретке келтирүү. Мына азыр парктар жасалып атат. Дагы жасашыбыз керек. Каракол шаарында ошол Союз мезгилинде өзү пайда болгон жана ошол эле Союз мезгилинде 3-чү орунду алган биздин ошол Пушкин паркыбыз бар экен. Азыр жасалып атат. Союз боюнча Союз мезгилинде. ооба. Азыр өзү өсүп, аны экпей, өзү гана ошол бак-дарактар өсүп, ушундай пайда болгон Пушкин атындагы паркыбыз бар экен. Азыр капиталдык ремонт иштери жүрүп атат. Биз ал жерге аттракциондорду коюп беребиз. Андан тышкары дагы биздин парктар бар. Эми ошо ар бир кичи микрорайондорго биз чөнтөкчө баягы парктарды дагы ачышыбыз керек. Мисалга ошол Восход кичи району, же болбосо Кирпичный кичи району, Кашкар суу кичи району. Ошол жерде дагы ушуга окшогон эгерде кичи жерлер болсо, ошону парк кылып, ошол жерде жашоочулар шарт түзүп беришибиз керек. Азыр снос темасы өтө актуалдуу болуп жатпайбы? Мыйзамсыз жерди басып алуулар көп болуп атат. Социалдык объекттерди буга чейин менчиктештирип алган учурлар да өтө көп. Каракол шаарында кандай экен бул абал? Каракол шаарында абал жакшы эле. Бул боюнча өзүңүз деле байкадыңыз. Көчөлөрүбүз ошол боюнча сакталып калган, тартип сакталган бул жакта. Ал эми кээ бир ушул жаңы салынган үйлөрдү, көчөлөрдү байкасаңыз, ошол жерлерде чыгып кеткен, бирок ошондо да үйлөр чыгып кеткен эмес, уже тиги баягы кашаларын чыгып тосуп алган. Аны мына генералдык планыбыз биз мына азыр баштайбыз. 2-3 айда генералдык планды, башкы планды биз бүтүрөбүз деген ойдобуз. Бул жерде мына катуу иш жүрүп атат. Биздин дагы курулуш министрлиги тарабынан жүргүзүлүп атат. Алар келип биз эмне жардам керек болсо ошонун баарын берип атабыз. 2-3 айда ошол генералдык планды биз эгерде ушуну жакшыраак бекитип алсак, өзүбүздүн кеңеш аркылуу биз ошол кичинекей көчөлөргө дагы жетебиз деп ойлойм. Анын чоң көчөлөрдө мындай көйгөй жок. Ал эми ошол азыр мына орто көчөлөр болуп калып атат. Ошолордо биз жолдорду баштап атабыз. Ошо жолдордо чыгып кеткен эгерде ошо кашалар болсо, тосмолор болсо, эл туура түшүнү менен эле азыр алып атабыз. Бак-дарактарды алганда бир аз ушундай түшүнбөстүктөр болуп атат. Себеби албетте биз шаарыбыздын экологиясын сакташ үчүн элдердин деле айтканы туура. Бак-дарактар бул канча жылдык бак-дарактар. Бирок ошол эле бак-дарактар теректерди карап турган болсок, алды 60-70 жыл болуп калды. Бирок алардын мындай биз кыйганда көрүп атабыз, ортосу көңдөй болуп калган да. Ал маселени дагы биз карап чыгып, экологдор менен сүйлөшүп, себеби Кудай сактасын бир катуу шамал болсо, биздин жарандарыбызга мындай кысык болуп калбаш керек. Алардын ордуна кайра тийиш керек го дейм. Сөзсүз түрдө биз эми анын ордуна бир өзүнүн принцибибиз бар, жок дегенде 5 тарак тегишибиз керек. Снос кыласыздарбы? Керектүү учурларда керек болсо снос кылабыз. Эгер керек болсо снос кылабыз. Ооба, Караколдо салыштырмалуу абал жакшыраак экен. Башка Жакшы. биздин шаарларга караганда, айылдарга караганда өзүнүн бир тартиби бар экен, Мына азыр Каракол суусунун жээгинде турабыз. Теге мен башка жагында дагы каерден баштайбыз деп барганмын. Ошол жакка барсаңыз деле мындай элдердин чыгып кетпегени жок. Бир аз гана тосмолорду бир аз чыгарып алыптыр. Биз азыр башкы планды карап атабыз. Жол сакталган, бул жагында Каракол суусунун жээги турат. Жакшынакай бол өзүнүн корголуучу зонасы бар да. Ошо корголуучу зонасында турат. Биз азыр эгерде ошол жакшынакай кылып туруп проектисин түзүп, акча каражатын чыгып алсак, ишкерлер аркылуу же болбосо өзүбүздүн бюджет аркылуу кылып,
биздин эгерде өзүбүз сала турган болсок, бул биздин муниципалдык ишканага берилет дагы, биздин бюджетибизге дагы бир топ акча каражын алып келет деп ойлойм мен. Жакшы. Инвестицияларды тартуу, негизи эле ишкерликти өнүктүрүү максатында кандай пландарды куруп жатасыздар, стратегиялар бар мүмкүн? Ишкерликти кичи ишкерлер келип жатат. Мына биздин остановкалар боюнча айтайынчы кичинесинен. Ошо остановкалар боюнча азыр келип атышат, биз аларга берип атабыз. Мына 1-2 күндө договор түзөбүз. Аларга ошо борбордук көчөдөгү остановкаларды берели деп атабыз. Баарын алабыз. Алар заманбап мына Бишкек шаарына салып аткан остановканы салышат, баары шарты менен. Бирок ошол эле мезгилде өздөрүнүн баягы рекламаларын коюшат. 2 жыл, 2 жылдан 5 жылга чейин, бирок ошол срок бүткөндө биздин муниципалдык мүлк башкарманы өткөрүп берет. Ички инвесторлор тартуу боюнча дагы азыр келип атышат. Ошол логистикалык борборлорду куруу боюнча. Ошонун ичинде баягы холодильник, морозильник дегендер бар го. Демек Каракол шаары баягы борбор болгондон кийин бул жак Ак Суу, Жети Өгүз, Түп районуна жакын. Ошол жерден мына биздин өзүбүздүн да ишкерибиз бар. Кече барып келдим. Атлантида деп ошол завод аты ошондой экен. Анын ошол короосунда 2000 тоннага жакын ошол холодильник, морозильниктер бар экен. Биз дейт 80% Россияга жөнөтөбүз дейт. Көбүнчө самародина неме алат экен да. Ошону тиги тоңдуруп Россияга жөнөтүшөт экен. Ошого окшогон бир Курам деген ишкерлерибиз келип атат. Жылуулук системасы боюнча биздин өзүбүздүн ушул Караколдун тургуну ушул Караколдун жылуулук системасын алып атат өзүнө 49 жылга. Ошо өз инвестициясын салат. Анан ошону жакшынакай кылып биздин шаарыбызга шарт түзүп бергенден Ушул кийин иштер адилеттүү эле жүрүп атабы, Каныбек мырза? эми Инвесторлорго берүү иштери, мисалы, албетте бул мыйзам чегинде болуш керек баардык нерсе. Эгерде бул кагаз деген таныш билиш болгон жок. жок. Кагаз деген бул жоголбойт. Кагаз канча жыл сакталат, ар бир өзү кагазын сакталуу принциптери бар. Бизде сакталат, бизден кийин анан кийин биз шаардык архивтерге өткөрүп беребиз. Шаардык архивте канча сакталыш керек, анын биздин тартиптери бар. Ошондуктан биз ар бир берилип аткан жерди сөзсүз түрдө мен азыр балдарга өзүмдүн кызматкерлериме айтып атам, жер маселесин этият болгула. Себеби сөзсүз түрдө биз мыйзам чегинде баягы жең учунан сүйлөшүлбөй, же болбосо кол эрисине тартат дебестен бизге чыныгы ишкерлерге беришибиз керек. Мен ойлойм ошондой эле болобу. Себеби азыр кызматкерлер да баары түшүнүп калды. Азыр мыйзам чегинде гана иштеш керек. Жаш балдар ойноп атат могу жерде, чыгарбайсызбы? Баардыгы эле ушул жерде чогулат окшойт. Бул азыр мына күндүзү көрүп атасыздар. Ошол кечке жуук бул жакта аябай Чоңоюш керек экен, чоңойтуп. кечке жуук аябай эл көбөйөт. Ушул жердеги бүт кичи райондогу элдер, Ушул жака туристтерибиз дагы келип ушул жерге келип отурушуп. Бул азыр кайсы жерге чейин уланат? Бул 170 метр эле азыр эле. Элестеттиңиз эми ушуну? Ушуну эгерде 8,5 километрге 2 тарабын кылып алсак, бул эмне деген? 2 тарабы бош, негизи. 2 тарабы бош. Болот. Анан тиги жагында гана жогорку чыңалуудагы ошо электр линиясы өтөт экен, анын дагы жолун тапса болот. Может тиги жолдун алдына Ооба. көмүп туруп анан келип жакшынакай иштер жүргүзсөк. Идея сонун экен. Идея жакшы, ишке ашырыш керек. Ооба. Бирок биздин азыр эң негизги максатыбыз биринчи проектсин түзүү. Проектсин түзүп алсак, анан ишкерлер менен жолугушабыз, ишкерлерге сунуштайбыз. Болбосо өзүбүздүн бюджет менен, өзүбүздүн күчүбүз менен салабыз. Жаштарды тартуу приоритеттүү багыттарыңыздын бири болобу? Сөзсүз түрдө. Бул мына азыр жаштар менен дагы сүйлөшүп атабыз. Жакында мен ушул 8 августтан кийин эми 1 числону коебуз. Ошол тегерек столдорду өткөрүп, жаштарды, орто жаш баарын бириктирип, ушу шаарды кантип өнүктүрөбүз деген ушул сыяктуу бир консультативдик бир кеңеш түзөлү деп атабыз. Ушул кеңеште ошол жерде өзү алар мына көз карандысыз болот. Алар өздөрүнүн кеңештерин берип, ошол жерде биз бүт бир эле Каракол шаары эмес, башка жактан дагы чакырып, ошондо жаштарды алар өздөрүнүн көз караштарын, өздөрүнүн эгерде проекттери болсо, ошолордун баарын бере турган болсо, биз ошондо бир Каракол шаарын өнүктүрүү программасын ошонун негизинде түзүп алайлы деп атабыз. Ал эми жаштарды алып атабыз, жаштарды мына менин жанымда жүргөндөрдүн мына азыр жакын эле бирөөсүн ошол биздин автобазабызга зам кылып жөнөттүк. Ошол жерде мына эң жаш кадрлардын бири аракет кылып атат. Эгерде дагы жаштар келип иштейбиз десе, биз даярбыз. Сөзсүз түрдө биз жаштарды колдошубуз керек. Бул эмне деген себеби кадр өстүрүү. Мына кадр жок деп атпайбызбы биз? Азыртан биз ошол жаштарды ушул жерден шаардын аппаратынан муниципалдык ишканаларга жөнөтүп, же болбосо шаардык кандайдыр бир балдык мамлекеттик органдарга жөнөтүп, аларды азыртан тарбиялап турган болсок, келечекте ошо биздин бир эле шаарыбызга эмес, облусубузга керек болсо мамлекетибизге кызмат кылып бере турган
жаштар ушул эң негизгиси ушул айылдардан, биздин шаарлардан чыгат. Ошондуктан биз ушул жерден башташыбыз керек да, мен ойлойм. Мен жаштар менен тыгыз иш алып барууга аракет кылам. Мамлекетти башкарам деген жаштар демек жергиликтүү бийликтен тапталып, тарбияланып, анан жогорку маселелерге чыгышы керек, республикалык деңгээлде. Мен өзү ушуга кеңеш да берет элем. Менчи эгерде ушул мамлекетти келечекте ушул жакшы чоң кызматтарга барып, ушул мамлекетке кызмат кылып берем деген жаштарды ушул кичине ылдый жактан баштаса депчи. Себеби бул жактан аябай мындай тажрыйба топтойсуң да. Ушул жакта эмне көйгөй, айылда эмне көйгөй, шаарда эмне көйгөй, андан район, облуста бүт баарын өтүп анан кийин ошол жерге барып, биздин ак үйгө барып иштей турган болсо, ошол жактан маселени чечкенге дагы, эгерде кандай бир көйгөй болсо, ошондой кылганга дагы бир жакшы болот эле да. Азыр президентибиздин деле тапшырмасы менен өзү айтып атпайбы? Кадрлар көйгөй болуп атат депчи. Азыр кадрлар даярдоо боюнча да жакшы иштеп жүрүп атат. Мына биздин мамлекет кадр кызматы дагы мына азыр жакшы мындай тез окууларды уюштуруп, ошол жерге кадрлар даярдап, президентибиз Урмат Нуркожоевич мына Актыман деген мектепти ачып, келечекте ошол жерден мына мамлекетти башкара турган биз кадрлар даярдайбыз деп атат. Биз көрдүңүздөрбү, азыр бул көп жылдык программа катары көрүнгөн менен биз азыр тез эле келип калат, ошо кадрлар тез эле ушул биздин ордубузга, бизден кийинки ошо келе турган кадрлар ошол болуп калат. Ошолор чыныгы мен ойлойм, себеби ошол мектептен баштап мамлекет меники, мамлекет мен сакташым керек, мамлекет кызмат кылышым керек деген идеология менен суарылган балдар кийин ойлойм мен биздин мамлекетибизге абдан жакшы, так сапаттуу кызмат кылып берет депчи. Эң биринчи кадр дайындооңуз бул ошол мамлекеттик мүлк башкармалыгынын жетекчиси болуптур. Эмне себептен ал алмашуу болду, дайындоо болду? Ал мен эми жетекчи боюнча унчукпай эле коеюн. Бул ошол жерде биз көп биздин мүлктөрүбүз ошол мамлекеттик мүлк башкармалыгында турат да. Бир маселени сурасаң, ошол бул тиякта эле ошондой болуш керек, тигиндей болуш керек деген мындай жоопторду угаттым да. Эми мамлекет кызматы болуш керек деген болбойт да. Моундай болду, тигин ишти тигиндей кылып бүтүрөбүз, буну мындай кылып бүтүрөбүз, бул мындай кармалып турат деген так даана жооптор болуш керек да. Себеби ошол жерде биздин бүт шаардын мүлктөрү, жерлери ошол жерде жайгашкан. Андан кийин ошол бизге маалыматтар келип калды, ошо дагы деле ошо жерлер инвентаризация өтө элек, бизде дагы деле жерлер болушу мүмкүн деп ошон үчүн комиссия түздүм. Андан кийин мүлктөрдү баары биз карап чыгалы дедик. Ар кандай себептер болду. Ошо арендалардын толбогону, өз убагында келбегени, жанагы эле себеп эмне үчүн болгон 5 миллион сом эле бул жака каражат түшүп атат деген себептер болду. Андан кийин албетте суроолор берилет, тапшырмалар коюлат, биринчи карайсың, бирок тез эле жетекчилик кызматта көп жылдан бери жүргөндөн кийин байкайсың кандай болот депчи. Мүмкүн ал кандай бир кыйын аткаруучу болушу мүмкүн, кандай бир системада кыйын кадр болушу мүмкүн. Кээде ушундай кадрлар болуп калышы мүмкүн. Ал мисалы башкаруучулук мындай бир эмеси жок да. Буга чейин ал жетектеп кеткен турбайбы? Азыркы алып келген жетектеп кеткен экен. Ошондо ар түрдүү суроолор жараткан окшойт шаар тургундарынын арасындачы. Анан кайра ал дайындалышы, кайра суроолор жаратып жатыптыр да, эмне себептен депчи. Буга чейин иштеген болсо, кайра анын дайындалышы. Эми биринчиден биз айттым го 3 айлык мөөнөт менен дайындадым. Ал эгерде мындай туура эмес жумуштарды аткарып, туура эмес иштерди аткара турган болсо, ал өз мыйзам чегинде жооп берет. Биз сүйлөшкөнбүз. Келгенде мен так бага тапшырманы койгонмун. Мына ушул мыйзам чегинде иштейсиң, бүт баарын ушу иретке келтиресиң деп тапшырмаларды коюп, мына азыр эми убакыт берели. Эгерде өзүн аткара албаса, биз анда карайбыз. Бирок мындай болуш керек да. Алмаштыра берген менен дагы болбойт. Буга мындай убакыт берип туруп көрөлү. Эгерде жанагы эле болуп атат да, мен башында айтып кеткенчи. Азыр биз ушул башкармалыктын башчысы боюнча сөз болуп атат да. Биз ушундай система түзүшүбүз керек. Ал башкармалыктын башчысы болобу? Эми баягында аябай сонун болуп иштеп турбаса дагы, ушул мэриянын бүт иштерин ошолой жүргүзүп туруш керек да. Биз ошону да ойлонушубуз керек. Ошондуктан баягы биз жетекчиге көп эле мындай неме кылбай, ошол жерде системаны жолго салайлы деп атабыз. Мамлекеттик мүлк башкармалыгын цифровизация, сан ариптештирүүнү эң приоритеттүү багыттардын бири деп атабыз. Бардык арендалар, баарын жерлердин арендага берилүүсү, аукциондор азыр ошонун акча каражатын карап атабыз. Тек заданиясын иштеп чыгып,
ошону жакында конкурска коюп, программисттерди эле предварительно сүйлөштүк, даяр, алар да колдоп атат. Кээ бир шаарларда ушундай кириптир. Баардык иш-чаралар ошол бизде сан ариптеш түрдө компьютерде туруш керек. Эмне үчүн мен могу жерден сурашым керек? Мен ушул жерге мага компьютеримде уланып туруш керек. Мен ошол сайттан, ошол программадан кирип, ошол биздин базадан баардык нерсени көрүп турушум керек. Мага келди бир маселе боюнча, келип компьютерден карап туруп, бул арендада экен. Арендасы мына 2 жылдан бүтөт экен. Ал маселе боюнча келди, мына сиз арендада экенсиз. Мына эмне маселе болуп атат? Мына сиздин арендаңыз 5000 сом экен. Мына 5000 сом төлөйсүз, ишти алып кете бересиз. Ал келиши мүмкүн, мына мен узартпай атат депчи. Узартканда кандай болот? Мыйзам боюнча сиздики мына окууңуз көбүрөөк болот, бирок биз неме мөөнөтүңүз бүткөнгө байланыштуу биз конкурска беришибиз керек. Же болбосо, эгерде ошо мурунку шарттарда, келишимдерде башкача жазылган болсо, ошол келишим негизинде сиздики кайрадан эле 5 жылга узартылат деп. Баарын ошол жерде эле мен керек болсо ошол жерде айтып беришим керек да. Бул ушул баардык мамлекеттик башкармалыгынын ишин биз ачык айкын кылайлы деп атабыз. Ачык айкындуулук башка принцип э? Принцип. Бул бир эле сан ариптештирүү менен да. Бизде кагаз келип, мына азыр биздин президентибиз дагы айтып атат, мына сан ариптештүү өткөргүлө, мына сеттер менен иштеп атабыз. Бирок мен таң калдым, ушу мамлекеттик башкармалыгынын иши эми баягы кагаз иштери сет аркылуу болуп атат, но баягы аренда берүү, бизде канча мүлк бар, ошол баары сан ариптештирилбептир да. Ушул маселени жолго койсок, азыркы биздин мүлк башкармалыгына, ошолордун кызматкерлерине, ошонун башчысына биздин жарандар, кээ бир кызматтар аркылуу коюлуп аткан суроолор, күмөндөр жоюлат деп ойлойм. Жоюлат. Ачык айкын болот. Керек болсо биз мына азыр биздин развитиеде бар, биз могу жерге чоң бир лед экран коебуз. Биз ошол жерге чыгарып турабыз конкурстардычы. Мына конкурс болот, же болбосо бир кандай иш аткарып атабыз, аларды коюп турабыз. 3 жылдыктын коюп турабыз, 3 айлыктын, 6 айлыктын, 9 ай, 1 жылдыктын коюп, биз элге ошону бир ачык айкындуулукта каерде бир өзүнчө эле бир маалыматтар так айтылбай, жашырыла баштаса, ошол жерден күмөн сана пайда болот. Биздин менин дагы ушул биздин келгенде мына биздин команда менен сүйлөштүк мэрияны. Биз ушул ишти аткарайлы. Мэриянын иши дагычы ачык айкын болсун. Ошол жердеги мэрия деген эми бул значит биздин мамлекеттик мүлк башкармалыгы анда иши ачык айкын болсун. Эч кандай бир ал жерде мындай бир жашыруун деле эчтеке жок. Кимде арендада турат, башка турат, бирок сөзсүз түрдө баягы мыйзамдар бар, айтылбай турган, аларды ачыкка чыгарбастан бул жер арендага берилген, монча жылга деген эгерде маалыматтар керек болсо биз жарандарыбызга бериш керек. Дагы кызыктуу бир факт угуп калдым. ГАИдин штаты 8 адамдан турат экен. Эми шаар чоң шаар, 8 адам жетишпейби дейм да. Ошонун штатын көбөйтүү маселесин карап жатасыздарбы? 8 адам жетишпейт. Бирөөсү жетекчиси болсун, бир экөө ооруйт, анан калган 4төө могу шаарды кантип иретине келтирет жол эрежесинчи? Туура айтасыз. Келгенде эле мага айтышты, болгон 8 штатыбыз бар деп. Анан бизге туристтер көп келет. Мына акыркы убактарда машинанын потогунда байкап атасыздар. Көп. Бишкекте жүргөндөй эле болдум. Кече түнү жүрдүм, Бишкекте эле жүргөндөй болдум да, көп. Ооба. Ошондуктан биз биринчи азыр жолдорду дагы келечекте бир 20-30 жылга карап туруп коелу деп атабыз да. Ошондуктан баягы тротуар салганда, башка салганда дагы арендага бергенде жолдун жээктерин айтканда дагы ошон үчүн карап туруп берилет деп атабыз. Эң негизги маселе башкы план да. Башкы план жок экен, мына башкы планды баштадык бизчи. Ошо башкы планды түзүп алсак, бул көп маселени чечет. Келечектеги жолдорубуз, келечектеги шаар, келечектеги тротуарлар, келечекте биздин жарандарыбызга, туристтерге шарт. Башкы планды мына 2-3 айдын ичинде буюрса бүтүп калсак, андан кийин биз иштерди алып барабыз. Азыр сиз айтып аткан маселе дагы азыр биздин жарандарыбыздан суроо жаралып атат. Мына азыркы эле салынган жолдор ийрилип калып атат, башка болуп атат, сапаты начар болуп атат дейт. Мына күн ысып атат. Ошол жерде бизде мына асыл эмне деген стройкалар жүрүп атат бизде, курулуштарчы. Мына азыр ГИК биздин мамлекеттик ипотекалык компаниябыз мына азыр жакын арада эле мына бир 5-6 күнүн ичинде биз 10 үйдү ишке беребиз, жарандарыбызга беребиз. Андан тышкары дагы 59 үйдүн курулушу болуп атат. Бир эле ошол Кашкар суу микрорайонундачы. Азыркан ошону микрорайон аталышын дагы эме карашат. Ошол жерде эмне деген биздин оор жүк ташуучу автоунаалар жүрөт. Биз маселе коюп эмне үчүн ошону мүмкүн чектөө киргизебиз, түнү ташый турган. Бирок ошол эле мезгилде ошону куруп аткан курулуш компаниясы да айтып атат, биз сроктон кеч калып атабыз депчи. Ошол маселе караш үчүн мүмкүн айланма жолдорду карайбызбы, мүмкүн
бир аз күн жылы мындай күн өзүн баткандан кийин ташый баштайбы деген суроолорду койдук. Алар өзүнүн эме сунуш менен келет. Анан кийин начальник айым менен да сүйлөштүм. Мен жетишпей атам деди. Ушулардын баардыгын азыр биз анализдеп атабыз да, мүмкүн бизге жага кошумча штат керек. Же болбосо бир жактардан кошумча алып турабызбы райондордон. Шаар болгондон кийин шаарга көбүрөөк керек. Анан ошол эле мезгилде биз азыр сезондо биздин шаардын гаилеринде эле, бирок мен аны билбейт экенмин, может мүмкүн тиги Чолпон Ата башка жактарга мына чоң мамлекеттик же болбосо эл аралык маанидеги иш-чаралар болгондо буларды жөнөтөт ошол жака. Ошол маселелер бар. Мүмкүн баягы сезон бүткөндөн кийин ошол 8 ай жарап калат. Биз ушунун баарын изучать этип, карап чыгып, анализдеп туруп, мүмкүн ушу сезондордо булардын штатын 2 эсе көбөйтөбүз, же болбосо ошо Бишкек шаарынан башка жактан келип турабы, андан кийин кайра кете турган кылыпчы. Мүмкүн бизде кышта ал ошол 8 ай эле жетишип калышы мүмкүн да. Ошого мен айтып атпаймынбы, анализ керек депчи. 16 штатты коюп алып 2 эсе көбөйтүп, же болбосо дагы бир 50% көбөйтүп туруп, анын сезон бизде 3 ай болот дейлим, карана мындай ачык айтканда. Андан кийин 9 айда биз ошо штаттын кереги барбы? Айбекем бул баарын карап чыгышыбыз керек да. Ошонун негизинде андан кийин биз тиешелүү сунуштарды, анан чечимдерди кабыл алабыз. Каныбек мырза, Каракол дегенде эң биринчи кезекте эски шаар эске түшөт да. Мисалы азыр мондай имараттын жанында турабыз. Бул да тарыхый имарат экендиги көрүнүп турат. Ушуларды сактоо жаатында кандай иштер жүргүзүлөт? Туура айтасыз. Биринчи эме Караколду өнүктүрүш керек. Бирок ошол эле мезгилде биринчи ошо облигин сактап кала турган биздин пландарыбыз бар да. Мына биз кайда турабыз? Бул жерде биздин тарых музейибиз. А бул болсо мына карап тургандай, мына соодагер Каримовдун үйү, андан кийин Сбербанк болгон экен да. Азыр бизде область сатып турат, бирок келечекте биз буларды көчүрүп, тарых музейин өткөрүп берип, бул жер дагы ошо биздин туристтерибиз үчүн келип, ушул жерге тиешелүү жакшынакай биздин шаарыбыздын тарыхын чагылдырган сүрөттөрдү, ошол биздин шаарыбыздын тарыхы, керек болсо облусубуздун ошо эмнелер бар, эмнелер чыккан кылып, ушу облустук деңгээлде керек болсо бир музейлерди уюштуруп койсок болот да. Бул да көрдүңүздөр, анчанчы мына 1905 жылы деп жазылып турат, мына соодагер Каримовдун үйү депчи. Ошого биздин Каракол соодагер болгон окшойт я. Ушундай үйү болсо. Эми ошол мезгилдеги баягы күркүл кыйын соодагерлердин үйү болгон экен да. Эми эски ушуга окшош имараттарды бузбай турабы? Тескери сактап, реставрация кылып, туристтерге ачып койсо кандай сон? Үйлөр көп го көчөдөчү, мисалы ушуну мүмкүн көчөнү деле жаап, жөө жүргүнчүлөр үчүн ылайыктап койсо деле болобу деймин да. Туура айтасыз. Ушундай биздеги 1,5 кылым мурун салынган үйлөр көп экен. Ушул биздин шаарыбыз пайда болгондо салынган биздин имараттарыбыз бар. Анын бири мына Дунган мечити деп угуп жүрөсүздөр, чиркөө бар, облустта жайгашкан имаратка келип отурабыз, тарых музейибизге келип турабыз. Мындай үйлөр ошол шаарыбыз салынган, пайда болгон мезгилде салынган үйлөр көп. Биринчи биз ошолорду сакташыбыз керек. Алар биздин ушул тарыхыбыз. Ошону сөзсүз түрдө чындыгында айтканда реставрация кылып, буга акча каражат керек элет. Ал эми сиз айткан ушул мына азыр көрдүңүздөр, көчөлөрдү дагы мына таш кылышып, ушуну алып туруп, сонун башташып койгон. Кандай сон таш? Анан келечекте Арбат сыяктуу биздин көчөлөрдү жасоодо планда бар. Эми аны эл менен, Каракол шаарынын тургундары менен сүйлөшөбүз, мүмкүн кандай бир көчөлөрдү жабышка туура келет. Мына бизде азыр ошондой көчөлөр бар. Пушкин паркына келип такылган көчөбүз ошол жерде мындай Бишкектин сквериндей да. Бишкектин сквериндей болуп, эки тарабында жакшынакай чоң тротуарыбыз бар. Ортодо бирок машина жүрүүчү жол бар да. Эми ошо башка көчөлөрдү сунуштап атышат менин кызматкерлерим. Келечекте ошондой биздин элдерибиз басып, ошол жерде эс ала турган, биздин туристтер эс ала турган ошондой көчөлөрдү карап атабыз. Мүмкүн ушундай тарыхый имараттары бар көчөлөрдү карап көрөбүз. Албетте сөзсүз бул жерде депутаттарыбыз менен, андан кийин ушул Каракол шаарынын тургундары менен бул маселени баягы коомчулукка салып, анан чечишибиз керек. Мындан жакшы. Буга чейин түптө аким болдуңуз. Канча жыл болдуңуз ал жакта аким? Эми 21-жылы майда келгенмин. Бирок ортодо мен ошол жумуштан башка жака барып иштеп келдим. Кайсы жака бардыңыз? 5 ай айыл чарба министрлигинде иштедим. Ошол жерде иштеп, анан кайрадан түпкө келип, ошондо бир 3,5 жыл, 4 жылга жакын иштедим. Түптө кандай иштерди аткара алдыңыз? Эми түптө бир топ эле иштерди аткардык. Түптө биз биринчи АТРди баштадык.
реформаны биз баштадык ошо Түп району. Ошол жерде 13 айыл өкмөт болсо 5 айыл өкмөтүнө түшүрүп, ошол жерде иш-чаралар план иштеп чыгып, ошо экономика министрлиги менен, мамлекеттик кадр кызматы менен жана тиешелүү министрликтер менен ошол жерде 185 токтом иштеп чыкканбыз. Ошо 185 токтомдун негизинде биз АТРдин алкагында эмне иштерди аткарабыз деп ошол токтом азыр деле күчүндө. Ошол токтомдун негизинде бир топ иш-чаралар бүтүп атат. Бир эле нерсе, чоң кичинеси болуп, мына 24-жылы 67 бир ачылыш жасаганбыз биз. Кичи футболдук аянтчылар муну ошол спонсорлор аркылуу парктарды ачуу, ошол эле социалдык шаарчаны ачуу, мектептерди ачуу, ушулардын баарын биригип 67 мына курулушту ачтык да. Быйылкы жылы эле ошондой курулуштар жүрүп атат. Мына жолдор түп келген жол сонун кылып салынды. Андан мектептер курулуп атат, бала бакчалар курулуп атат. Келип анализдегенде Түп району менен жакынкы Ак Суу районун салыштырганда мындай болгон да. Мектептердин, бала бакчалардын камсыздалышы боюнча бир эле топ аркада экен да Түп району. Ошондо биз бүт программаны иштеп чыгып, азыр мына 12 бала бакча болуп калды. 37 айыл болсо, ошол биз келген мезгилде 6 эле бала бакча бар экен да. Мектептерди салуу, мектептерди ремонттоо иштери мындай жолго коюп алдык. Таза сууларды мына 1-2 айылда эле ушу таза суу аябай көйгөй болду, подрядчиктер туруу эмес болуп калды. Калгандары мына мектептер акыркы жылда бала бакчалар жылына жок дегенде 3-4төн бала бакча ачып, анан кошумча мектептерди берип атабыз. Эски мектептерди мына ошондо эгерде биздин программа болгондо мен элге айтчу 2-3 жылда биз мектеп проблемасын чечебиз. Бала бакча гана бир аз калышы мүмкүн, бирок биздин план боюнча бала бакча да чечилиш керек да. Ошо социалдык маселелерди чечип бүтөбүз дегенбиз. Түптөнчү таза сууну деле ошондо программа менен келатканбыз. Мына Түптүн деле канализациясы менен таза суусун быйыл бүтүрөбүз деген планыбыз да бар. Ошол Түптө өзүндө 275 орунду чоң бул мындай проект по-моему облустта жок. Ошону азыр мына быйыл ишке беребиз да. Ишке берилет. Ишке берилет. Андан 750 орунду мектептин курулушу башталды. Бул Түп бир эле Түп айылындачы. Андан таза суусу менен канализациясы бүтө турган болсо, андан кийин ички жолдордун асфальттоо иштери башталат да. Бул бир эле Түп айылын айттым. Ал эми башка айылдар боюнча дагы мындай иш-чаралар жакшы иш-чаралар жүрүп атат. Райондук фонддун мына кошумча акча каражаттарын алып келип, быйыл тапшырдык. Биз 17 техника тапшырганбыз Түпкөчү. Анын ичинде 5 мусоровоз. 5 айыл өкмөткө бирден мусоровоз. Бирок бул жетпейт, келечекте биз дагы алып беребиз дегенбиз. Себеби ал бузулуп калса, ал запас турсун. Кээинки айыл өкмөттөрдө 2 айыл өкмөттө мусоровоз бар экен, калган 3 айыл өкмөттө бирден болуп калды. Мүмкүн ошо 3 айыл өкмөткө кошумча алып беребизби деген. Спорттук баягындай иш-чараларды уюштуруу үчүн бир жакшынакай кылып бир спорттук комплекс куруу планы. Анын баары ПСДсы бүтүп, мына азыр ойлойм жаңы барган аким ошону быйыл курулушка киргизет депчи. Маданият үйүн ошо Түптүн жанындагы жана ошо райондук китепкананы ал эми биздин администрация жакшынакай кылып ремонт болуп атат, быйыл бүтөт. Ошондо ошонун жанына жакшынакай маданият үйү, жанына китепкана болуп, анан келечекте дагы бир топ биздин ошол спорт комплекс кура турган бир топ иш-чараларыбыз бар. Ошол эле 185 менен жакшынакай ошол аткарылып келатат. Бул жактын мэрин Түпкө аким кылып, сизди бул жака мэр кылып дайындаган турбайбы? Ошо максат эмнеде болду, мен түшүнө албай атам да. Максат эми аны жогору жактагы президентибиз чечет аны. Биз аны айттым го башында элечи. Биз ушундай баргыла деди, биз келдик. Значит, ушундай чечим кабыл алынган, мен бул жака келип иште деди. Аны тияка иште деди. Чечимге баш ийип келдик. Аны талкуулоо мүмкүн эмес. Талкуулоо мүмкүн эмес. Тиги сиздин иш стилиңиз кандай болот? Мисалы, балыкчыдын мурунку мэринин өзүнүн бир стили бар экен. Баарыбызга маалым болду, Оштун мэринин өзүнүн бир стили бар. Сиздики кандай болот стилиңиз? Эми иш стилибиз биздики ошол мыйзам чегинде эле, баягы иш стилди моундай кылайын деп. Ошол эле мезгилде буза турган жерлерди биз бузуп атабыз, кура турган жерлерди курабыз. Ошондой эле иштер кете берет мыйзам чегиндечи. Ал эми ушундай бир иш стилди ушундай кылып иштейм деген ошондой пока менде жок. Буну мыйзам чегинде эле мурун райондордо, мурун башка министрликтер кандай иштеп келсек, мыйзам чегинен чыкпай ошол иштерди алып кете беребиз. Бирок ошол аракет кылып, ошол эле Оштун мэри, ошол эле Балыкчынын мэри жана башка район шаарлардын мэрлери, акимдерине окшоп ишти тез, ыкчам алып барганга аракет кылабыз. Тиги Балыкчынын мэри айтты го, Балыкчыда бир 5 аял бар экен. Бүт бардык маселелер ошолор аркылуу өтөт экен депчи. Караколдо андай айымдар жокпу? Эми андай айымдар болушу мүмкүн, болушу да мүмкүн эмес. Эми андайга мындай
тааныш элекмин дегендечи. Бирок маселени коюп келип аткандар бар. Бул ар бир райондо эле болушу мүмкүн. Эми алар кандай кылып, эгерде биз алардын мыйзамсыз бир суранычтарын же болбосо башка бир нерселерин аткара албасак ошондой болушу мүмкүн да. Ал эми биздин дагы айтайын, мен баардык нерсени мыйзам чегинде чечип бергенге аракет кылам. Башка жерде иштегенде деле мен мисалы үчүн жакпай калган учурларым болгон. Алар ошол тигиндей мындай деп келгенде ошол жогору жактан келгендерде мына жамандашкан бар, бирок биздин өзүнүн аргументтерибизди айтканбыз. Эми алардын бирок арасында туура маселе койгондор да бар да. Эгерде мыйзамга каршы келбесе, эгерде тез аткарыла турган болсо биз мына бир айдын ичинде аткарып беребиз дейбиз. Же болбосо программага киргизген болсо программага киргизген деп айтабыз. Ошондой кылып эле иш алып барабыз. Ал эми блогерлер бар экен, блогерлер менен дагы өзүбүздүн активисттер менен мен жолуктум. Анча мынчасы менен калгандары менен да мына келечекте жолугайлы деп атабыз. Алардын да сунуштарын мындай кабыл алып, биздин муниципал ишканаларга башкаларга берип атабыз. Бирок кээ бир учурларда иш көптүгүнөн жооп бере албай калышы мүмкүн, убагында ача албай калышы мүмкүн, бирок мен ошол жерде прессабыз бар, сени ачып карап, ошолордун жөнөткөн бүт бар видеолорун, баягы сын пикирлерин кабыл алып, ишти алып барышыбыз керек. Себеби биз сүйлөшкөнбүз, алар бизге ошол өздөрүнүн жөнөткөн видеолорун, жөнөткөн сунуштарын бир эле ошол биз алардын деле ою чыгаруу үчүн. Убагында жетишпей калышы мүмкүн, бирок биз алардын сын пикирлерин бизге жардам катары кабыл алып атабыз бизчи. Сын боюнча сөз болуп калбадыбы? Сындарды кандай кабыл аласыз? Социалдык тармактагы сындар болсун, ачыксызбы сындаргачы? Сындарга ачык эле мен туура эле кабыл алам. Туура кабыл алабыз. Кээде жүрөгүбүз да ооруйт, жүрөгүм да ооруйт. Жетише албай калабыз да. Ошол эле бир эң биздин көйгөйлүү өзүбүз билген маселени бирөө чыгарат. Аны сен билесиң. Бирок ал коомчулукка чыгып кетти. Аны сен же болбосо бир жылдан кийин чечесиң, же болбосо анын да бир документи даярдалып атат, же болбосо ал мыйзамдын чегинде ал чечилиш керек, жогорку кеңештер өтүш керек, же болбосо министрлер кабинетинин токтомун чыгыш керек. Бирок ошону сен жасап атасың, ал коомчулукка чыгып кетти, сынды туура эле кабыл алам, бирок жүрөгүм ооруйт. Ошону мен тез чечип койсом болмок эле депчи. Фынга мындай чече албайм. Чече алагандар да бизде көп го. Кабыл албай. Чече албайм, бирок жүрөгүм ооруйт, ачык айтыш керек. Ачык айтканда давление көтөрүлөт. Ачык айтыш керек. Анан эмне кыласың анан? Эми баарын бир күндө чече албайм менчи. Же болбосо бир айда чече албайм. Сындар келгенде тиешелүү бекемелерге жөнөтөм. Аларды урушкан күндөрү болот. Эмне үчүн ушу кичинекей маселени чечип койгонго туура келбейт. Сөз түрү ушундай болуш керекпи депчи. Алар да программа менен иштешет. Алар мүмкүн барынча ошол жерге барып тез чечкенге аракет кылат. Бирок ошол сын айтылган нерседе ошол маселе чечилип калат. Мэриянын кызматкерлери иш чараны аткарат, бирок ошол тартып жөнөткөн сынды ага дагы мындай бир плюс болуп атат да. Эми ал чечкенге жардам бергенде болуп калып атат. Анын дагы аброюн көтөрүлүп атат, бирок ошол ишти биздин мэриянын кызматкерлери бүтүрүп атат. Ошону бирок мен мэриянын кызматкерлерине айттым. Ошондуктан ар бир ишти кылып атканда мына сиздер кылып ушуну бүтүрүп атасыздар. Ошо сын болобу, сындан кийинби? Бирок ошол рахмат силерге эмес, башка бирөөгө келип атат. Ошону ойлоңуз. Ошон үчүн ар бир ишиңерди так өз убагында мына тез аткарганга аракет кылгыла депчи. Туура. Бир күндө баардыгын жасап салуу мүмкүн эмес. Бирок бир күн ичинде болгон чечимден деле бир мүнөздөмө берип койсо болот го жетекчигечи. Сизге канча убакыт керек жыйынтык көрсөтүш үчүн? Канча убакыттан кийин эл сизге баа бере алат? Каракол шаарынын тургундары иштеп атат, иштеген жок депчи. Кээбирки мындай проекттерибиз бар, тез эле бүтө турганчы. Азыр эми кандай багытта мен басым жасап атам, ошону айта кетейинчи ушул жерге канча. Мен азыр тез бүтө турган проекттерге көп басым жасабай эле. Мүмкүн мен азыр тез эле бир спорттук бир футбол жасап, же болбосо бир жерден жолу жасай коюп, же тротуар жасап, же парк жасап, андай дагы пландарым бар. Аны дагы мына азыр акча каражатын карап атабыз. Бирок менин планым 5 жылдык. 5 жылдык иш чараны жакшыраак кылып жазабыз. Ошону аткарып баштайлы. Жыйынтыгы кээбирки проекттердики 2 жылда белгилениши мүмкүн. Чоң проекттер бар. Алардын ПСДын жасап, проектин жасап, башка кылып, ишке кирип, анын курулушуна тендер жарыялап, же болбосо жакшы бир министрлик аркылуу жасала турган болсо, анын жыйынтыгы 1 жылдан кийин белгиленет. Бирок биз ПСДын жасап, ушул немеге кап вложение кирди деп элге айтсак болот. Бирок эл аны 1 жылдан кийин көрүшү мүмкүн. Ал эми курулушу бүткөндөн кийин анын
башталышы, бүтүшү, ачылышы менен 2 жыл болуп калышы мүмкүн кээинки проект. Кээинки проекттер биз 3 айда бүтүрүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан менин жыйынтыгы качан билинет дегенди мен мындай 3 айдан ушу 5 жылга чейин дешим мүмкүн да. Себеби эмнеде? Себеби мен өзүм тилегим бар, бир жагынан урмат президент чечет, анан Алла Тааладан мен канча иштейм. Бирок мен мына түпкө деле мына көп жылдык план түзгөмүн. Кийинки результаттар 3 жылдан кийин билинет, 4 жылдан кийин билине баштаган. Тез бүттү проекттерибиз тез эле билинген. Мүмкүн биз кеткенден кийин билинип калат. Мага чейинки мэрлердин деле мына азыр мен кызматтарын айтып жүрөм, ушул мэр иштеп кеткен экен, ушунда алып ишин улантабыз депчи. Ошондуктан бул жыйынтыкты 3 айдан 5 жылга чейин деп эле айтыш керек да. Каныбек мырза, менден сизге кыска суроолор. Сиз каалагандай жооп берсеңиз болот. Каракол сиз үчүн эмне? Каракол мен үчүн Кыргызстандын бир өзгөчө шаары. Жетекчилик тажрыйбаңыздын эң башкы сабагы кандай болду? Кызык болгон. Ошондой бир сөз болгон, бир аксакал келип, "Куттуктайм, 29 жашта болчумун. Жакшы келипсиң, бирок кетишимди ойла" дегенчи. Мен кетишимди ойлойм. Жакшы кетишимди. Эми жакшы кетишимди ойлойм да. Абдан жакшы. Кайсыл 3 көйгөйдү негизги эң биринчи кезекте чечейин деп турасыз? Бул жерде эң негизги көйгөй жашылдандыруу, көптөндүрүү, жол, андан кийин мектептер. Мектептерге басым жасаган себеби бул биздин келечегибиз. Бала бакча, мектеп. Бул менин биринчи эле приоритеттүү багыттардын бири, бирок сөзсүз түрдө жол, жашылдандыруу, шаарыбызды ушул көркүнө чыгарууда ушулар бар. Кесиптештериңиз сизди кандай мүнөздөйт деп ойлойсуз? Кесиптештерим билбейм эми кандай мүнөздөйт. Жакшы эле мамиле кылат бирок. 10 жылдан кийин өзүңүз жөнүндө кандай сөздөрдү уккуңуз келет? Бул абдан кыйын суроо. Буга жооп бериш да татаал, бирок жооп бергенге аракет кылайын. Менин максатым, кыялым, мен тилегим орундалсын дейм. Мен жөнүндө 10 жылдан кийин жакшы сөз сүйлөсүн. Мен жөнүндө сүйлөгөн сөздөргө балдарым сүйүнсүн. Мен тилегеним эле ушул. Сиз үчүн кыйкырып иштеткен туурабы, же болбосо үлгү болуп иштеткен туурабы? Үлгү болуп. Бул башкача. Мен кээ бирде жаза албай калса өзүм жазып берем. Анан WhatsApp-ына жөнөтүп коем. Өзүңкү менен буну салыштырчы депчи. Кыйкырбай, тынч, үлгү катып. Кыйкыра турган учурда болот, бирок көп эмес. Ал кандай учур болушу керек? Бир айтасың аткарылбайт, 2 айтасың аткарылбайт. Ойлойт да, унутуп калды деп. А мен унутпайм, 2-3 күнгө, может 1 жумага унутуп калышы мүмкүн. Анан тиги маселе эмне болду эле айттым эле десем, эгер ошондо 2-нчи жолу, 3-нчү жолу айтып атсам, ошондо кыйкырышым мүмкүн. Ашпы же болбосо каракол ашлянфусубу? Эми бул жерде ашлянфу, каракол келгенде. Жүрөгүңүз эмнеге тартат? Жүрөм өзүм оокат боюнча. Эми мен деле айылда өскөм, мен эт. Бул жер түптү иштеп калдым. Мен этти деле көп жечү эмесмин, бирок бул жака келип, бул жерин эми ачык айтыш керек. Эт да башкача бышырат. Бул жерге этке үйрөндүк ачык айтыш керек. Жакшы. Чоң рахмат сизге.